Ассаламу алейкум. Жалпы биздин Ааламга бар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, жалпы эле кадырман кыргызстандыктар, дүйнөнүн мулуң бурчунан көрүп жаткан биздин мекендештер, амансыздарбы туугандар, кандайсыздар? Мен силерге бүгүн Ош областына караштуу Ноокат районунан чоң салам айтамын. Туугандар, бул чыгарылышта мен сиздерге бир өнөрлүү жигиттерди тааныштырайын. Андыктан биз менен бирге болуп турсаңыздар, бул чыгарылыш өтө кызыктуу болот. Азыркы учурда туугандар баарыңыздар үй устрой материалдарын издеп жаткан болушуңуздар керек. Күз айы келип калды, баарыбыз үйдүн бүтүшүнө аракет кылып жатабыз. Үй ылык болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиден баарыңыздар билесиздер, эшик терезелерди куруш керек. Мына ушул эшик терезелерди жасай турган пластик эшик айнектерди жасай турган мен ошол жигиттерди тааныштырайын. Ал жигиттер кандай эшик терезелер жасайт? Анан дагы кандай өнөрлөр бар? Алдыда биз менен чогуу көрсөңүздөр болот. Мен силерге ушул дарегини толук түшүндүрүп берип коеюн. Азыр биз Ноокат шаарындагы бул жагы мына ошол жерди билесиздер. Негизи Алихан соода борбору бар. Мына ушул көрдүңүздөр, анын жанында эле бул жагында заправка, май куюучу жер бар. Мына ушул жерден келесиздер. Ушул жерге келип туруп, мына ушул Алихан соода борборунун жанында мына ушул ворота бар. Мына ушул дарбазаны көрдүңүздөр, ушул жерден киресиздер. Ушул жерден киргениңиздерде ошол жигиттер бар. Анда эмесе ошол жигиттерди мен силерге тааныштайын. Ушул көпүрөдөн өтөсүздөр. Өтүп туруп, оңго кайрыласыздар туугандар. Мынакей. Ушул жака кире бересиздер. Ушул жака кирип туруп, мына ушул эшиктен киресиздер. Азыр ошол жигиттерди сиздерге алдыда тааныштырайын. Ушул эшиктен кире калабыз туугандар, баарыңыздар эле ушул эшиктен киресиздер. Мынакей эшикти ачабыз. Бисмилла. Ассаламу алейкум жигиттер. Алейкум ассалам. Иш илгери болсун. Туугандар, мен айткан жигиттер мына ушул. Бири мына ушул, бири болсо мына ушул. Азыркы учурда иш өтө кызуу жүрүп жаткан кез экен. Туугандар, чакырыпсыңар, келип калдык достор. Эми сөздү эмнеден баштайбыз эми? Кандай иштер болуп атат? Эмнелерди жасайсыңар? Дагы кенен маалыматты айтып берсиңер. Мынакей туугандар, айнектерди көрүңүздөр. Объемный айнектер дагы бар экен. Мынакей жигиттин гүлү биякта иш кылып атат. Салам алейкум, келиңиздер. Сиздер үчүн биз Алейкум ассалам. Эгерде үйүңүздөрдө суук болуп атса, сырткы шумдар сиздердин тынчтыгыңыздарды алып жатса, эң сапаттуу айнектер Сапат Пластка келип кайрылсаңыздар болот. Жакшы. Иш илгери болсун дагы бир жолу. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр, иш кызуу жүрүп жаткан кез экен. Бул жагынан көрсөтөк айтайын. Мынакей форточкалар, биякта эшиктер. Мынакей туугандар, көрүп алдыңыздар. Эми келип иштесеңиздер болот мына ошо жигиттер менен. Мен толук адрести көрсөттүм сиздерге. Анан дагы бул жерде дагы кандай нерселер бар? Жигиттер, айта кетсеңиз таксы. Бул жерде бизде айнектер, эшиктер жасайбыз. Апаловкалар бар. Апаловкалар, Апаловкалар бар. Лесалар бар, бетономешалкалар бар. Бүт стройкага эмне керектүү буюмдар болсо бизде баары бар да. Бар. Ошолор арендага берилет, Апаловкалар мына ушул жерде, мен көрсөтө кетейин бир сыйра. Мынакей туугандар. Мына ушул апаловкалар арендага берилет экен. Корейский апаловкалар. Мынакей. Көрсөтө кетейин бир сыйра. Мына ушундай. Ал эми бул жагында мына ушул азыркы учурда лесалары башка жакта арендада экен. Мына ушул калган лесалар, анан дагы бул жакта мына ушул эң башкысы айтат го, үйдүн фундаменти жакшы болсо, калган дагы жакшы болот дейт. Калган жагы дагы. Мына ушул мешалкалар, фундаментке иштей турган мешалкалар дагы арендага берилет экен туугандар. Көрдүңүздөр. Мынакей.
Адрести билдиңиздер туугандар, келип дагы айта кетейин, иштесеңиздер болот. Мен силерге дагы азыркы учурда ушул иш кызып жаткан кезин бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мынеке туугандар, мына ушул аппарат менен жасайт экен. Пластик, эшик, айнек, терезелерди. Мынеке. Туугандар, билип алдыңыздар эми, адрести көрүп алдыңыздар, келип иштешип, ушул балдар менен өзүңүздөр сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Метр квадратыны өзүңүздөр ошо чалып, келип байланышсаңыздар болот. Мен номерлерди астына калтырамын. Ошол жактан өзүңүздөр байланышып, кененирээк дагы сүйлөшүп алсаңыздар болот. Мына ушундай. Ошол туугандар, ушул нерсени айтып коюуну туура көрдүм. Алыста иштеп жүргөн биздин мекендештер дагы телефондо туруп эле чалып туруп, ошол жакта туруп эле размерлерини, метр квадратыны сүйлөшүп алса болот. Мына ушундай. Ошол туугандар, бул чыгарылышты мына ушинтип жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аманчылыкта, сак саламатта туруңуздар. Биз сиздерге ар дайым колубуздан келишинче кызматты кыла беребиз.